Арстанбапта туристик сезон июнь айынан башталып, сентябрга чейин алыс жакындан келген коноктордун аягы үзүлбөйт. Эс алууга келгендердин дерлик баарысы бийик аскадан түшкөн чоң шаркыратманы көрүүгө ашыгат. Азыр биз кадимки жолоочулар менен кошулуп алып, Арстанбаптын тур базасынан чоң шаркыратмага кеттебиз. Чоң шаркыратмага деле, кичинекей шаркыратмага деле негизи мына ушундай чоң унаалар гана барат экен, жеңил машиналар ал жака бара албайт. Азыр бар ошол жактан силерге чоң делген шаркыратманы көргөзүп беребиз. Арстанбаптын туристик базасынан чоң жана кичине шаркыратмага жол тандоостор менен же аргымак менен барса болот. Ал жерде конокторду 100дөн ашуун жергиликтүүлөр транспорт каражаттары менен ары бери жеткирип кызмат көрсөтүшөт. Жакшы болуп калса бир 2 рет чыгабыз. Анан 2 жолу чыгабыз, анан кичине кайына болуп калса бир 2 жолу барабыз аяка дагы. Анан машина көп. Анан основной бизде основной ишибиз шу туризм. Основной ишибиз туризм, анан жайында клиенттер жакшы сүйлөп, көйүнүн алып акчасын алып калсак, анан урушкандар ham болот. Анан акчасын бербей тургандар ham болот. Унадан түшөр замат чет элдик конокторго көзүбүз түштү. Алар бизге Голландиядан эс алууга келген айтышты. Арстанбапка алгачкы рет келип жаткан айткан туристтер Кыргызстан тууралуу ой бөлүштү. Арстанбаптын жаратылышы аябай кооз экен. Бул жердеги тоолор, шаркырабаккан суулар өзгөчө жагымдуу. Мен Кыргызстанга алгачкы жолу эс алууга келип жатам. Эс алуучулардын негизги бөлүгүн өлкөнүн туш тарабынан келген коноктор түзөт. Биз шаркыратмага барган учурда нарындан келген конокторду кездештирдик. Алар Арстанбаптын жолдорунун начар абалын эске албаганда, эс алууга эң мыкты жай экенин билдиришти. Аябай жакшы экен, жакты бияк. Шаркыратманы көрөлү, жер көрөлү, эл көрөлү деп жүрөбүз, ошо. Жолу бир аз кыйынга турат экен, негизи жөн азыркы жеңил машиналар менен келе албайт экенсиң чындыгында. Илгерки советский машиналар менен келет экенбиз. Нива эме деген сыяктуу жана УАЗ деген машиналар менен келдик да. Машинабызды жака токтотуп койдук, өзүбүздүн жеңил машиналарыбызды. Арстанбапта учурда бир пансионат, бир туристик база иштейт. Бул аймакка туристтер негизинен 200 метр аскадан түшкөн чоң жана 20 метр бийиктиктен түшкөн кичи шаркыратманы көрүүгө келишет. Мындан сырткары Арстанбаптын жаңгак токойлуу жашыл табияты да көптөрдү эс алууга жетелейт. Кабылбек Учкунбай уулу, Бексултан Абиев, Жалал Абад облусу.